Кыргызстанда Юстиция министрлиги электрондук көзөмөл сынак долбоорун ишке киргизди. Мониторинг борбору кылмыш жазасына тартылган адамдын кыймылын 24 саат бою көзөмөлдөп турат. Бул жеңил кылмыш кылгандарды түрмөгө кармай бербей, үйүнө чыгарып, бирок көзөмөлдү кармоого мүмкүндүк берет. Бишкектен кабарчыбыз Талбек Абдыжалил баяндайт. Электрондук билериктер айыпталуучунун билегине тагылат жана аларды алып салууга же кайра программалоого болбойт. Эгер аны жок кылууга аракет болсо, анда аны кабарлаган сигнал келет. Мониторинг жүргүзүүнүн жаңы ыкмасын биринчи жолу пробация департаменти ишке ашырууда. Соттун талабы менен ошо кечки 10дон чыкпоого убада берилген, анан ошо менен ушу бразилет такты, ошо менен үйгө барып келип, ошо менен эле келип кетип жүрөбүз ошо. Система электрондук билериктер аркылуу, ошондой эле уюлдук телефондогу мобилдик тиркеме аркылуу иштейт. Пробация кызматкерлери 24 саат бою адамдын кыймылын көзөмөлдөп турат. Эгер эң баштык болуп баратса, дароо чара көрүлөт. Электрондук көзөмөл бул 4 категориядагы бизден кардарларга карата колдонсок болот. Бул биринчиден шарттуу түрдө абактан эрте бошотулгандарга, экинчиси бул эркиндиги чектелген адамдарга, анткени сот саат 10дон 6га чейин үйүндө болсун деген эгер ушундай чечим чыгарган болсо, биз ошолорго карата колдонсок болот. Үчүнчү бул ошол сот тарабынан коюлган талаптарды, милдеттерди же болбосо мыйзамдарга каралган талап милдеттерди аткарбаган кардарларга биз эскертүү беребиз. Ошол эскертүүсү бар кардарларга колдонсок болот. Ал эми 4-чү категориясы бул ыктыярдуу түрдө. Электрондук байкоонун негизги артыкчылыктарынын бири бул үй бүлөлүк зомбулукка каршы күрөшүүдө анын эффективдүүлүгү. Система айыпталуучулардан айрым адамдарга же аймактарга жакындоо радиусун чектеп, жабыр тарткандарга кошумча коргоону камсыздай алат. Geçen günü iki şektüge tağıldı bu elektronik bileriktер. Bugünkü günde jana түшкү çamasına dağın ekөөsüne alar kabar berişti. Oşonu men azırkı wagtda 4 bolot. Biz mol 5-nji günden başlap mobildik tirkemenden işletkenге hareket kılıp atабыз. Andan işke kirgizебиз buyursa şektүүлөр боюнча. Ал эми жазасын өтөп жаткандар боюнча пробация кардарларынын катарында ал дагы бир 6 адамга чукул. Үчөөсү электрондук билерик, үчөөсү мобилдик тиркеме уже колдонулуп бүгүнкү күндө иштеп атат. Ошону мен жалпысынан күндө мындайча айтканда толук 24 сааттын ичинде биз 10 адамга чукул колдоно алдык да. Электрондук билерик үй бүлөлүк зордук зомбулукка каршы күрөшүүдө дүйнөлүк практика болуп саналат. Мисалы Грузияда бул жаатта реформалар болгон. Бул тууралуу мурда Кыргызстанда түрмө реформасы менен иш алып барган адис айтып берди. Грузия өзүнүн елінде пробация қызметін құрды. Пробация қызметіне қосып электрондық браслет қызметін құрды. Яғни электрондық браслет арқылы белгілі бір қылмысты жасаған адамдарды өздерінің монитор арқылы бақылап отырады. Яғни мысалға алатын болсақ, егерде бір адам қылмысты ұрып соғу арқылы бір нәрсе тартып алған болса, ақша, телефон болсын, тағы бір нәрсе болсын, ол адам сол банағы қылмыстың жертвасы дейді ғой, сол қылмыстың жертвасына бармау үшін белгілі бір сигнал қойып, соны белгілі бір периметрде бақылап отырады. Электрондук көзөмөл зомбулук менен байланышкан оор кылмыштарга айыпталган адамдарга колдонулбайт. Сынак долбоор август айына чейин Бишкек шаарынын 1 районунда гана иштейт.